10 февралга карата күндүн маанилүү жаңылыктары, саламатсыздарбы? Бүгүндөн тарта интернетте жалаа жабуу үчүн айып салына баштайт. Президент Садыр Жапаров 31-январда кол койгон ЖМКда жана интернетте жалаа жабуу, мазактоо үчүн айып салуу жөнүндө мыйзам 10 февралда күчүнө кирди. Эми ар бир жалаа жапкан же мазактаган билдирүү, комментарий үчүн жеке жактарга 20 000, юридикалык жактарга 65 000 сомдон айып салына баштайт. ЖМКда жана интернетте жалаа жабуу, мазактоо үчүн айып салуу жөнүндө мыйзам долбоорун Маданият министрлиги демилгелеген. Авторлордун маалыматы боюнча акыркы кездери ЖМКда жана интернет ресурстарда мазактоо, жалаа жабуу учурлары көбөйдү. Кенесары тууралуу кызуу талкуу. УКМК Кайрат Пиримбердиевдин өлкөдөн чыгуусуна тыюу салды. Мындай өкүмгө Пиримбердиевге расалык, этностук, улуттук жана диний кастыкты козутуу боюнча иш козголгону негиз болду. Атайын кызматтан ал казактардын Айран YouTube каналында улут аралык кастыкты козутууга багытталган билдирүү жасаганын айтышты. Буга чейин ырчы аталган берүүдө Кенесарынын өлүмүнө байланыштуу өз атынан казак элинен кечирим сураган. Ал Ормон-хан Кенесарыны өлтүрүүгө мажбур болгон белгилеп, окуянын чоо жайын түшүндүргөн. Кийин Маданият министринин орун басары Марат Тагаев ырчыны сындаган. Ал мындай көрүнүш жана коңшу өлкөлөрдүн пропагандасы жаштар менен маданият ишмерлерине таасир этип жатканын айткан. Кенесары 19-кылымдагы казак хандарынын бири. Казакстанда аны улуттук боштондук кыймылынын лидери дешсе, кыргыз тарыхчылары 1845-жылдан баштап кыргыздарга кол салып, зомбулук кылганын белгилешет. 1847-жылы Ормон-хан башында турган кыргыздар аны туткундап, кийин өлтүрүлгөнү айтылат. Жаратылыш министрлиги 17 миллион сомго электромобиль жана гибрид унааларын сатып алат. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги 17 миллион сомго электромобилдерди жана гибрид автоунааларын сатып алууга тендер жарыялады. Тиешелүү билдирүү мамлекеттик сатып алуулар порталына жарыяланды. Анда бул сатып алуу Кыргызстандагы абанын сапатын жакшыртуу ЭГИП долбоорунун алкагында жүргүзүлүп жатканы жазылган. Тендерге ылайык министрлер 8 миллион 39 000 сомго 4 электромобиль жана 8 миллион 72 000 сомго 3 гибрид автоунаасын сатып алууну пландоодо. Алар келишимге кол коюлгандан кийин 45 күнүн ичинде Бишкекке жеткирилиши керек. Бардык салыктар менен бажы алымдары автоунаалардын баасына кошулуп эсептелген. ЭГИП долбоору эл аралык өнүгүү ассоциациясынын колдоосу менен ишке ашырылууда. Анын мөөнөтү 2024-2030 жылдар, бюджети $50 миллион. Долбоордун максаты абанын булгануусун азайтуу, экологиялык жактан таза жылытуу системаларын өнүктүрүү жана шаарды жашылдандыруу. Буга чейин жаратылыш министри Медер Машиев ышка каршы күрөшүү үчүн алынган Дүйнөлүк банктын $50 миллион кандай максаттарда жумшалары жөнүндө маалымат берген. Анын айтымында каражат жылуулук берүү маселесин чечүүгө, жашылдандырууга, ирригациялык системаларды оңдоого, ошондой эле автоматташтырылган мониторинг системаларын орнотууга бөлүнөт. Октябрда энергетика министри Таалайбек Ибраев быйыл кышында Бишкекте ыш болбой турганын билдирген. Анын айтымында шаардагы абанын булганышынын негизги булактары жоюлган. Бирок сууктун түшүшү менен Бишкек кайрадан дүйнөдөгү абасы эң бир шаарлардын тизмесинин алдыңкы саптарына чыгууда. Тышкы иштер министрлиги Европарламент өкүлдөрүнүн сапары жүйөлүү себеп менен жылдырылганын билдирди. 8 февралда Тышкы иштер министрлиги Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлү Ханс Фарнмахер менен жолугушуу өткөрдү. Анда Европарламенттин адам укуктары боюнча комитетинин өкүлдөрүнүн сапарынын жылдырылышы боюнча түшүндүрмө берилди. ТИМдин билдирүүсүндө Кыргыз тарап комитетинин төрагасы Мунир Сатуринин 7 февралдагы билдирүүсүндө маалымат туура эмес берилип калганын жана делегациянын сапары жүйөлүү себептерден улам жылдырылганы айтылды. Министрликтен президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Европарламенттин өкүлдөрү каалаган убагында Кыргызстанга келип, өлкөдөгү кырдаал менен таанышып кетүү үчүн чакыруу тапшырмасын берилгенин кошумчалады. Буга чейин Сатури делегациянын 25-28 февралга пландалган сапары болбой калганын жана бул өкүнүч жаратарын, күтүүсүз болгонун билдирген. Ал эми декабрда Европарламент Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы боюнча резолюция кабыл алып, өлкө демократия жолунан тайып баратканын белгилеген. Кыргызстандын ТИМи бул дооматтарды четке кагып, резолюцияны сот жана укук коргоо органдарына кысым көрсөтүү аракети катары баалаган.